құдасы, қайната қайніне ушуга окшогондор бүтүн мамиле токтоп калган болсо, бүгүн намаздар кабыл болбойт, оразалар кабыл болбойт, дуа тилектер кабыл болбойт. Биз ошон үчүн көкүрөктү кенен ачып, бири-бирибизди кечиришейли. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, эне деген зат бар. Баарыңыздар билесиздер. Эне болбогондо биз бул дүйнөгө келбейт элек. Урматтуу мусулман бир туугандар, апабыз бир кезде ушундай келбети келишкен, кады-каматы келишкен бир татнакай кыз болгон. Ушул кыздык намызын булгабастан атабыздын ак никесине өтүп коноргосуна конгондо энебиз бир сүйүнгөн. Кудайга шүгүр, ата-энемди жер каратпастан, намызымды булгабастан мен коноргого келип кондум деп. Атабыз менен баш кошкондон кийин энебиздин кардына ушул жерде турган баардык кара көз жамаат энебиздин боюна бала болуп бүткөндө атабыз менен апабыз сүйүнгөн. Кудайга шүгүр, ичимде бала бар деп. Атабыз айткан, Кудайга шүгүр, ак никелүү менин ушул жарымдын боюнда бала бар деп. Ошол энебиздин кардында жатканда күндөн күнгө энебиздин карзы курсагы чоңойгон. Жанагы суу элек, суу бирасы коюлуп канга айланган, кан этке айланган, барып убакыт өткөн сайын жанга айланган. Жанга айлангандан кийин эненин сулуулугу кеткен, баш ооруган, давление оорусуна чалдыккан, кол ооруган, бут ооруган, бел ооруган. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошентип биз 9 ай энебиз апабыз ушундай курсагында көтөргөн. Урматтуу мусулман бир туугандар, 9 айга барып туруп төрөр мезгилге келип калганда толгоо деген оору бар. Биз эркек заты отурабыз, бирибиз дагы төрөп келген эмеспиз. Толгоо кандай оору экенин билбейбиз. Илми фик бул ооруну ушинтип айтат. Жанагы күчөн келгенде, толгоо оорусу келгенде, врач эртеге бир күнү төрөйсүз дегенде, эненин көзүнө, апабыздын көзүнө эки нерсе келет. Эмне келет дегенде, апабыздын көзүнө ушул нерсе келет. Же төрөй албай өлүп калат окшоймун деп көзүнө кабыр көрүнөт. Же болбосом эсен аман төрөп алсам, бул өтө оор, өтө катуу оор экен деп туруп, оорунун аламына чыдабастан башка төрөбөймүн дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушундай бир өлүмдө калып төрөгөндөн кийин Кудай Таала апабызга, аял затына ушундай бир сабырдуулукту берип койгон экен. Жанагы оорулардын баардыгы эсине чыгат дагы кийинки, бизден кийинки келечек карындашыбызга, инибизге экинчи төрөткө аракет кылып баштайт. Урматтуу мусулман бир туугандар, төрөгөндөн кийин ыйлаганбыз, ыйлаганыбызда көкүрөгүн салган, алдыбыздан суюктук, аркабыздан коюктук, ушундай жаман жытыбыз чыгып, жалайыкты булгаганбыз. Бирок байкуш эле ушундай мезгилдерде атабыз экөө бир жаман жытыбызды бирөөгө көрсөтпөсөн, эмне кылган? Чоңойсо бир гана үмүт менен балам болот деген үмүт менен баккан. Урматтуу балдар, урматтуу мусулман бир туугандар, биздин апабыз мүмкүн, кимдериңиздердин апаңыздар бар, эң бактылуу адамсыздар. Урматтуу мусулман бир туугандар, кайсы бириңиздердин апаңыздар кабырда жаткан болсо, бүгүнкү отурган отурушуңуздардын, менин сөйлөгөн сөзүмдү угуп жатышыңыздардын шарапаты менен, Карекенин артынан ихлас кылып турган дуанын берекети менен ушул энеңерге болгон жанагы оору сыркоолорду, жана бүтүн жалайыкты булгаган ушул эненин кылган амалдарын бүгүнкү дуанын берекети менен сиздер актай алдыңыздар. Урматтуу мусулман бир туугандар, азыр бир суроо берейин. Ошол суроого кадыр кечеде турасыңар. Кайсы бириңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, ушуну практика жүзүндө жашооңуздарда аткарган болсоңуздар, колду көтөрүңүздөр. Кайсы бириңиздер төрөгөн апаңыздардын бүтүн жууп дуасын алгансыздар, колду көтөрүңүздөр. Мына колду көтөргөн балдарды карап койгула. Кадырман калайык калк. Колду көтөр десем, ушул жерде бүгүн 20 миңден ашык адам намаз окуду. Көбү мешиттерге кетти, көбү үйүнө кетти. Алдыңкы жакта сыртта адамдар турат. Мына азыр мен суроо бердим. Суроо берсем, эсептелүү адам не кылды? Кол көтөрдү. Баарыңыздарды эшикке чыгарып туруп, силерди төрөгөн энеңерди алып келип туруп, энелер, апалар, ким баласын бутун жууган десем, эки колду көтөрүп туруп, казы, эмне деп жатасың? Бутун эле эмес, жаманжы чыккан жериндагы жууганбыз дейт. Туурабы? Урматтуу мусулман бир туугандар, ал-жаннату, бейиш, жаннат
tahta aqdamil ummahat, enelerden kadamın aslında. Urmatlı Müslüman bir tuğanlar, bugün eneniz sizin gözünüz gazar, eneniz gününüz gazar, eneniz sözünüz gazar, eneniz özünüz gazar. Köreyin dese körünbeyiz, kaçasız. Urmatlı Müslüman bir tuğanlar, gelinizler, apaga hizmet kılayla. Apanın içinde jatkanda biz başını ortkanbız, apanın başını karmaylı. Apanın kolunu ortkanbız, apanın kolunu karmaylı. Apanın butunu ortkanbız, apanın butunu karmaylı. Urmatlı Müslüman bir tuğanlar, şeriatta mahrem deydi. Mahrem kim dese, oşal ayalga nikah haram bolot. Kolu putunu kalasa halal bolot deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğanlar, gelinizler, siz menen biz apaga, ataga uşunday kılıp hizmet kılayla. Oşun üçün urmatlı Müslüman bir tuğanlar, eğer de kaysi bir adam apasının kolu putunu kalap, butun juup, butunun kirin ezip juugandan keyin tapandınasına zaytun maydı koyup, uşunday masaj kılıp berip jatkanыңızda, janağı apağızın oğuzundan çıkan söz, berekeli de balam, kem bolma balam, közünden bir jaş tamçı çıkıp durup, dua kılıp durup, jüregi bılgıp durup, uşunday kılıp, jüregi erip ketken bolsa, bilip koyun, sizge dozak haram bolot, beyiş vacip bolot. Urmatlı Müslüman bir tuğanlar, bu birinci tapşırmam. Her birinizler apanızlar bolsa, günde adat kılыңızlar, apanızlardan jelkesin, dalisin, moynun, kolun, putun uqalaşka her birinizler hareket kılыңızlar. Butun karasanızlar tapandın aslı jarılgan.